Саламатсыздар, урматтуу Жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Мына бул жер пригородный айылы. Мына ушул айыл өкмөткө эртең менен таңга жуук 5-6 аял келип, өзүбүздү өрттөйбүз деп ушул жерге газ баллон жана бензин алып отуруп алышыптыр. Анын себеби насыя алышып кредит. Анын пайызы көбөйүп кеткенден соң төлөй албай калышкандыктан мына ушундай кадамга барышкандыгын айтып жатышат бул жактагылар. Анан бул жакка милиция кызматкерлери, андан сырткары мына өрт өчүрүү кызматкерлери, тез жардам кызматкерлери, тез жардам унаасы көрүнүп турат. Андан сырткары башка да тиешелүү жетекчилер бул жакта жүрүшөт. Азыркы учурда Улуттук банктын дагы өкүлдөрү келгени айтылууда. Алар ошол эжелер менен сүйлөшүүгө кирип кетишиптир. Тез жардам кызматкерлер, бuyakta унаасы, бuyakта тийиштүү кызматкерлер да жүрүүнү көрүнүп турат. Мына ушул имараттын ичинде ал ар кайсы облустан келген эжелер, кредити барлар ушундай кадамга барып жатышат экен. Айтып бериңиз эже. Сиздин канча насыяңыз бар? Мен кабдан. Бул жолду. Канча пайыз менен алдыңыз эле? Канча 18-19%. Мындай эсептегенде 25. Мына бuyakta тийиштүү жетекчилер келип, ичиндегилер менен сүйлөшүүгө аракет кылып атышат. Görüyoruz şimdi bak. Ama şu terizede de. Ya buradan çıkarıp atacağım. Karraksınlar, rahatsınlar. Mına süйлөшүүгө Чүй облусунун губернатору да келди. Берин калды. Мына ичиндегилер менен сүйлөшүп атканда милиция кызматкерлери нарраак чыгылдап жатышат. Ана бул жакта тез жардам унаасы да даяр турат, ал жакта өрт өчүрүү унаасы, бул жакта тийиштүү жетекчилер мына ушул тетиги терезеде аялдар ушул жака жашырган. Ошолор менен сүйлөшүүнү жүргүзүп атышат. Чүй облусунун губернатору да келди. Жеке өзү сүйлөшүүгө. Мына бул жактагы аялдар чыгып атышат уже. Кайра эшикти жаап салышты. Ешқандай жардам болбойт, ешқандай кыргыз жерине кредит деген канча бизде деген проценти көп да. Элдер алат, анан алып той кылып атат. Мындай эмес. Элдер действительно жумуш кылып
Bizde tamoyna qancha jabıldı. Belli. Oşolordun bardırı. Degan elda. Жоқ, қана ежеден ады. Тимур, екі жена отыру машинада. Siz men çıktı bu eceler Ооба, мен. Бул эжелер менен кайда барат? Кандай сүйлөшүүлөр жүргүздү, кандай Сол чечим жақтағы бердиңиздер? жанагы Гүлшак деген айым менен интервью алсаңыздар болот. Мен баардык шартты айттым. Бул деген барыңыздар жакшы билесиз. Мамлекеттик мекемени басып алуу деген статьяга жасап, азыр штурм кылса боло берет эле. Бирок ошого биздин өкмөттүн премьер-министрибиз дагы жетекчилер барып, ошол сүйлөшүү жолу менен маселени чечип келгиле деди. Тилекке каршы ичинде мен сүйлөшүп, мына эжелер кана турушат. Барыбыз чыгабыз дедиле, акырында жок, барып келсин деген шарт коюп атышат. Мына сүйлөшкөндөн кийин сүйлөшкөндүн баары бирдей болуш керек. Кайка барасыздар ошондо? Мен азыр премьер-министр менен жолуктурам, өкүлдөр, анан кийин ошол жерде байланышат, анан булар чыгабыз. Сиздер эмне шарт? Маселе бул жерде карыздар, бул жерде жанакы физический лицо, частный, жеке адамдардан да алган карыздар бар. Аны деген мамлекет чечпейт. Аны укук коргоо органдары өзү менен иши боюнча алектенишет. Банктар боюнча карыздар, баягы баарыбыз эле кредит алып алгандарбыз да. Алар боюнча мамлекет бир күндө эле анын баарын кеткенге мүмкүнчүлүгү да жок, укугу да жок. Себеби 25 банктын 23-ü бул частный, жеке банктар. Мамлекеттик банктар боюнча, ал боюнча улуттук банк менен чогулуп, азыр консультация жүргүзүлөт, анан маселени чечүү жолун издейбиз. Qanchadan beri bu masala ko'tarilib kelayotir da. Bugun kecha bugun tuman qilmoqda. Bokmesem onların артынан барбайсыңар, өзгө сүйлөшкөн министрге кирген чыкпайбы? Егер бир не то бир нерсе не кылыша турган болсо, вообще чагабыз. Жакшы сүйлөп алдайт булар. Алдайт, эже, алдайт булар, алдайт. Мен 4 жылдан бeri aldanıp geldim, aldayıp bular o